Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, ырайымды Аллахтын исминен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, чет областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар менен кармаган орозоңуздар кабыл болгон болсун. Кимде ким орозо кармай албай ооруп калган болгон болсо, сафарда жүрүп кармай албай калып, кийинки жылда ниет кылып Рамазан айын кармайм деген бир туугандарыбызга Алла Таалам кийинки Рамазан айын насип эткен болсун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, Алла Таалактан эң улуг күнү болгон Рамазан айын биз кандай өткөрдүк? Жакшы да өткөрбөдүк, жаман да өткөрбөдүк. Кайым айтыш менен, ушак менен, бириң сөзүң бириңе ташып, анын сөзүн бияка ташып, сен аны адамысың, сен муну адамысың деп шунчалык бөлүндүк, урматтуу бир туугандар. Шунчалык бизде Кыргызстанда шунчалык адамдардын пейили бузулуптур. Бирок бардыгы эмес, урматтуу бир туугандар. Сөз эзин таап алат. Алхамдулилла, жакшы эркек бир туугандарыбыз бар, жакшы аял бир туугандарыбыз бар, аял эжелерибиз бар, энелерибиз бар, карындаштарыбыз бар. Өтө жакшы, эч нерсеге киргишпейт, бардыгы эмес. Бирок сөз эзин таап алат. Шунчалык пейилибиз бузулуптур да. Өзүбүздүн пейилибизге жараша ушундай заман берилип атат да. Ушул биздин кырылышып, ушак ташып, мунун сөзүн ага ташып, бул андай деди, бул мындай деди, адамдарды чабыштырып, ушундай бир биякта бир мындай бир тополоп баткенде ушундай бир нерсе болуп атса, алтын машинени алдыңа коюп койсо, баткенге чык деп койсо, машинеден секирип түшүп, ак үйгө чуркуп атасың. Астагфиралла, бийлик керек экен бир туугандарым силерге. Бийлик эч ким түркү эмес, урматтуу бир туугандарым. Мына биз баткенде болуп турдук. Көрдүк акыбалыңарды кандай экенин. Кыздын кейпин кийинген эркек бир туугандарыбыз бар экен да. Аман эле болгула, урматтуу бир туугандарым. Ол кыздын кийген кейпиңерди чечип эркек болгула, урматтуу бир туугандарым. Анан айын садагулайын алтындарым. Өтө ушул биздин кайым айтышып, ушул митингдин айынан бири-бирин ушакчылап, бири-бирибизди ушундай жаман сөз айткандын касапаты, биздин сүйлөп аткан касапаты баткендеги бир туугандарыбызга тийди. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандарым, мен сиздерге кыска эле кайрылып коеюн. Ушул Рамазан айында дагы Кудайыма шүгүр, жогорку элдик көзөмөл жакшы жумуштарды алып барды деп айта алам. Мына биз фонд боюнча аябай катуу киришип атабыз. Аябай фонддор көбөйүп кетиптир. Ошто бир 20 чакты бар экен, Жалал Абадта 20 чакты бар экен, аяк бияк 40 фонд бар экен. Жардам берген фонддор Алла разы болгон болсун. Битте, экте, үчтө фонддор жардам берет экен бир туугандарыбызга. Аны биз далилдеп атабыз. Мен ошон үчүн кыска кайрылып коеюн. 25 майда канча фонд болсо, 40 фонд барбы? Бардыгыңыздарды 25 майда Жалал Абадта Барпы театрына баарына чакырабыз. Бардыгыңыздарды чакырабыз. Ким фонддун жетекчилери, колуңарда иштегениңер. Кудайым буйрса, бул элдин акчасы. Биз жогорку элдик көзөмөл, биз элге жардам беребиз. Элдин жогорку элдик көзөмөлдөп, элди биз көзөмөлдөп турушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Элге жардам беришибиз керек. Ошол кимге жардам бердиңиздер, кимге жардам бербедиңиздер, чөнтөккө салып жеп койдуңуздарбы? Жеген болсоңуздар, элдин акчасын кусасыңар. Кудай кааласа мен кустурам силерди. Кудайым буйрса, элдин колдоосу менен, мен өзүм кустура албайм. Аллах Таалактын колдоосу менен, элдин колдоосу менен кустурабыз. Кудайым буйрса, отчетуңар менен келгиле. Кимде ким коркуп келбей койгон болсо, анда ал адам сөзсүз жеген болот. Ал адамдын фондун таап, адресин таап, биз Кудайым буйрса прокуратурага же милицияларга, ички иштер бөлүмүнө өткөрүп беребиз. Анан өзүңөр азабыңарды тартасыңар. Ошон үчүн адамгерчиликтүү болуп бардыңардан суранып атам. Түштүк боюнча жогорку элдик көзөмөлдөн ким удостоверение алган? Алар дагы келгиле. Эмне иш кылдыңар? Аны да отчетун бересиңер, урматтуу бир туугандарым. Силерди ушундай талкуулап, ушинтип түрткүлөп турбасак, 40 бизге фондтун кереги жок. Эмне кереги бар бизге 40 фондтун? Пайдасы жок фондтунчу. Жалал Абадка 3 эле фонд жетет. Жалал Абад областына бирөө, Ош областына бирөө, Баткен областына бирөө. Мына Кудайым буйрса, мен жогорку Верховный народный контролдун түштүк боюнча төрагасы боломбу?
Кудайым буйрса 3 теле фонд калтырабыз. Калган фондтун баарын жаптырабыз. Андай керексиз фонддордучу көрүп атабыз, супермаркеттерде акчаңар толуп калыптыр. Аны алып кете албай коркуп турасыңар да биз андып турабыз анычы. Ким келип алып кетет экен? Чалсам албай атасыңар, телефонуңар өчүрүк болуп атат. Кел алып кет десем, алып кетпей атасыңар. Аркасында бир нерсеси бар да. Коркуп калдыңар, супермаркеттерден келип алып акчаңарды алып кете албай атасыңар да. Телефонуңар номериңер жазылып турат, телефон номериңер өчүк. Ичке эле ура бербестен, курсакка ура бербестен бейбечерелерге, операцияга муктаж адамдарга, кичинекей жаш балдарыбыз операцияга муктаж болду, жардам бергиле. Эмне качып жүрөсүңөр? Ошон үчүн бардыңарды 25 майда күтөм. Менмин деген жардам берген адамдар коркпой эле келет. Ушу видео фактыңар менен келгиле. Келип туруп мына бизге отчет бергиле. Отчет алабыз бардыңыздар. Негер элдин акчасын алып туруп, ушунча акча алып туруп, супермаркетте акчаларды алып туруп жеп койгон болсоңор, анда кусасыңар. Бул элдин акчасы. Мен элдин атынан сүйлөп атам. Эл байкуш бечерелер супермаркетке алып келип салып атат, силер чөнтөңөргө уруп коюп атасыңар. Андай болбойт, урматтуу бир туугандарым. Мына элдин акчасын мына биз силерден талап кылабыз. 40 фондтун кереги жок бизге, 3 фонд жетет. 3 фондту калтырабыз. Ошондо 25-inde отчетту келип бересиңер, кимин канча жардам бердиңер, каяка бердиңер, ошоңорго карап 3 адамды, 3 фондту бекитип беребиз. 3 силерди жөн эле жаптырып коебуз. Жардамыңар тийбегенден кийин, чөнтөңөргө ургандан кийин эмне керегиңер бар силердинчи? Чын айткандачы. Анан жогорку элдик көзөмөл түштүк боюнча ким удостоверение алган болсо, алар дагы келсин. Силер да отчет бергиле. Эмне жумуш кылдыңар? Эмне кызмат кылдыңар? Түштүктүн мына координатор болуп мен чуркап жүрөм. Өрттөрдү өчүрүп, аяка чуркап, бияка чуркап, фонддорду кетирип. Өзү мен үстүңө да карап отурушум керек. Мен андай нерсени каалабайм. Мен кедей дыйкан үй бүлөсүндө өскөнмүн. Мен до конца шундай болуп кетем. Башка жумушка барсам дагы до конца эл менен чуркап иштеп мен убада берем, Кудайым буйрса. Ошон үчүн бардыңар 25-inde келгиле. Даярданып келгиле. Жалгандан факты менен келбегиле. Номерлер кимиңе жардам бердиңер, ошон номерлерден бери ала келгиле. Мынага мен жардам бердим эле деп агайым чалабыз. Канча сом жардам берген экениңерди ана ошол жерде көрөбүз. Канча сом түшүп атат? Мен бардыңар тактап бүттүм. Канча сом түшүп атат? Яшигиңер мынандай болуп ачылып турат. Жапкыла, мынандай болуш керек. Печатты баскыла. Анан жардам бергиле. Ошон үчүн Жалал-Абадка 3 телефон калтырабыз. Түндүктү ошо Талас, Көл, Нарын чүйлөрдү алардын өзүнүн координатору бар. Алар өздөрү тартипке салылат. Бирок Кудайым буйрса, мына түштүктү тартипке сөзсүз салабыз. Аман болгула, эсен болуңуздар, оорубаңыздар. Туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.